Эркин Мамбеталиев 9 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилди. Ысык көл райондук соту абактагы Эркинбек Мамбеталиевди кылмыштуу уюмга катыштуу жана башка кылмыштарга күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга күчөтүлгөн тартиптеги түзөтүү колониясында өтөө жана 3 жылга белгилүү бир кызматты ээлөөгө тыюу салуу өкүмүн чыгарды. Жаза өтөө мөөнөтү 2024-жылдын 10 августунан баштап эсептелет. Бул тууралуу Ысык көл райондук сотунан билдиришти. Эркин Мамбеталиев мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы кызматкери жана 2000-жылдардын башында Алмазбек Атамбаевдин жеке жан сакчысы болгон. Ал Кримтөөл Рысбек Ахматбаев, Камчы Көлбаев менен байланышы бар экени байма-бай айтылып келген. 2024-жылы августта ал уюшкан кылмыштуу топко катышкан деген шек менен кармалган. Сентябрь айында УКМК Мамбеталиевди $5,700,000 жакын мүлкүн мамлекеттин менчигине өткөргөн. Фамилия имя отчество. Мамбеталиев Эркин. Фамилия имя отчество. Фамилия имя отчество. С какого года? Год рождения? Алтын Союз. Жогорку соттун төрагасы соттордун пара алуусу тыйылбай жатканын айтты. Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев судьялардын айлык акысы көбөйүп, шарттар жакшырганына карабай судьялардын пара алышы тыйылбай жатканын билдирди. Ошондой эле алардын этикага туура келбеген жүрүм-турум сот тутумуна шек келтирип жатканын белгилеп, бир нече мисалдарды келтирди. Кээ бир судьялардын мыйзамсыз аракеттери жана этикага каршы жүрүм-турумдары жалпы сот системасынын аброюна көлөкө түшүрүүдө. Мисалга алсак, жакында эле Октябрь райондук сотунун судьясы Жаркынбек Кыдырбаевге байланыштуу жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан маалымат коомчулдукта терс пикирин жаратты. Ал сот отурумунун катчысына ыплас мамиле жасагандыгы үчүн кылмыш иши козголду. Дагы бир мисал. Ош облусунун Өзгөн райондук сотунун судьясы Ниязбек Калматовдагы арыз бергени келген жаш келинге ыплас мамиле кылгандыгы үчүн судьялар кеңеши судьянын жүрүм-турумунун кынтыксыздыгы боюнча талаптарды бузгандыгы үчүн ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотуу түрүндөгү тартип жазасын колдонду. Айрым судьялардын пара менен кармалып тергөө иштери жүрүп жатканы сот системасынын кадыр баркына чоң залал келтирүүдө. Ал эми мындай көрүнүштөр коомчулдук арасында сотторго карата терс сын пикирлердин күч алышына түрткү берип жатат. Ошондуктан айрым судьялардын сот кызматкерлеринин мыйзамсыз иштерге барып жатканына областык, райондук соттун төрагалары сиздер да моралдык жактан жооптуу экениңиздерди унутпаңыздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кара сууда газдалган суусундуктарды чыгарган жашыруун цех табылды. Ош облусунун Кара суу районунун 30 Адар айыл аймагында газдалган суусундуктарды мыйзамсыз чыгаруу менен алектенген жер астындагы цех аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Тиешелүү иш-чаралардын жүрүшүндө таттуу суусундуктарды чыгаруу менен алектенген деревенский квас, анар, деревенский ширес аттуу жашыруун цехтер аныкталган. Санитардык эпидемиологиялык кызматтын, мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын жана салык кызматтын кызматкерлери тарабынан текшерүү жүрүп, суусундуктарды даярдоодо технологиялык процесстердин бузулушу жана тыюу салынган заттардын колдонулушу аныкталган. Президент Садыр Жапаров бош убакта кантип эс алат? Видео не сахар. Маселени бир звонок менен чечкиси келген айдоочу 25 000 сомдук айыпка жыгылды. Бишкекте айдоочу машинасына милиция, тез жардам, ӨКМ унааларына колдонула турчу жарыктарды тагып алган.
Аны жол кайгуул милициясы токтотуп, текшере келгенде терезелерин караңгылатууга уруксат кагазы да жок болуп чыккан. Видеодон айдоочу бирөөгө чалып, маселени чечүүгө аракет кылганын көрүүгө болот. Toyota Camry айып короого киргизилип, айдоочуга 25.500 сом айып пул салынган. Сүйлөшпөйм дейм. Анда аке. Kaçan aldınız maçtan? Kaç oldu? Bize açmadı mı? Bir nedele açtı, bir cumadan öttü. Bir cumadan ötkөндөн кийин Таңыркан сыйрып көчкек болчу да, же болбосо моун бар. Ben geldim de kıskayım gel. Танойм. Сүйлөшпөйм да, жакындабаңыз, сүйлөшпөйм. Сүйлөшпөйм дейм. Анда аке. Просто тоже там братанов много, которые с ним вырвались. Ташкалга чыкканда чыгып калган. А эмне үчүн сиз анан алганыңызда бир жума болуп тур, анан уруксат алып албайт белеңиз? Аке, ишенесиз, алайын деп аткам негизи өзүмдү. Анан Времени не было. Братишкалар уже айтам өткөн го. эми мыйзам чегинде жумушту алып барыш керек азыр. Мен мыйзамды буза албайм. Все. Эмне Страбаскопко калгансыз? Зачем? Аке, ишенесиз, машина алганда Страбаска бар болчу уже. Я только, пусть стоят. Негедир ушул токтоткондон кийин баары эле айта беришет да, алганда ушундай болчу депчи. Меники вот серьезно алганда ушундай болчу. Данная автомашина была остановлена за то, что у него были установлены световые сигналы. Кроме того, при проверке оказалось то, что у автомобиля есть тонирующая пленка на передних боковых стеклах без разрешения от уполномоченного органа. Сейчас мы машину водворили на... Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктарын сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайдыгер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса, энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8.000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын.